Төлеу керек, көтіңді сылатшы бұл. Көтіңді сыйдың бақ. Бишкекте автобуста сөгүнгөн киши кармалып, бирок ага чара көрүлгөн жок. Төлеу керек, көтіңді сылатшы бұл. Көтіңді сыйдың бақ. Көтіңді орын жоқ. Сағаман. Оны өте қыла білет. Көтің білет. Водитель ау. Көтіңді сик тұтайма. Моғылады өзін жаптасы білет. Өзін тұққазын білет. Айтар мақы біздерге білет. Сука, блядь, сам. Айта өзің айтысың әйіздерге, блядь. Бізді қырыстырып алмақы. Атесте, блядь, сам. Ден сауық болыңыз бізге алаттан ал. Сен ол түркілер көргөшілер қой, блядь, албастан. Атесте еще допуск var. Себеби коомдук транспорттоодону тартип бузуп, жарандарды ооз калгыс сөздөр менен сөккөн киши аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 3-июнда Бишкектин 1-Май райондук ички иштер башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык, райондук милиция 30-май күнү социалдык тармактарда белгисиз жаран коомдук транспортто ооз калгыс сөздөр менен сөгүнүп, башка жарандардын тынчын алган видео тарары менен тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Натыйжада 36 жаштагы киши аныкталып, ага майда бейбаштык менен протокол түзүлгөн. Бирок жогорудагы жаранга карата укук бузуулар жөнүндө чара көрүүгө мүмкүнчүлүк болгон эмес. Себеби ал республикалык психиатрия жана наркология борборунда көзөмөлдө турган жаран экендиги жана дарыланып жүргөндүгү такталган. Райондук милиция жыйынтыгында ал дарыгерлерге өткөрүлүп берилгенин кошумчалады. Ошто медианын жанына ондогон адамдар чогулду. Шаар тургундары имараттарды бузууга каршы. Буга расмий документтери, анын ичинде кызыл китептери бар объектилердин бузулуп жатканы себеп болгон. Окуя болгон жерден видеону Мунариса аттуу колдонуучу Facebook баракчасына жарыялады. Анын айтымында жүздөгөн адамдар иштеген үйлөр жана ишканалар бузулуу коркунучунда турат. Это все находится именно здесь, в центре города. Асмарияга келдик. Снос боюнча. Куманка сумма. Макасин чакырды. О, жителери. Жүздөй бар, жителери. Вообще кире атабыз. Россияда кыргызстандык таксистке кылмыш иши козголду. Санкт-Петербургда жергиликтүү тургун менен жаңжалдашкандыгы үчүн 21 жаштагы кыргызстандын жараны кармалды деп билдирет Орусиянын Фонтанка маалымат каражаты. Кыргызстандык Санкт-Петербургда мыйзамдуу жашайт жана иштөөгө уруксаты бар. Ал таксист болуп иштейт жана 31-майга караган түнү жаш жигит 57 жаштагы жүргүнчүнү алып бараткан. Таксист тыгын үчүн кошумча акы төлөөнү сурангандыктан уруш чыгып, ал мушташка айланган. Жергиликтүү тургун мээсинен жаракат алып ооруканага жеткирилген. Россиянын тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин кылмыш ишин козгоону тапшырды жана бул факты САО беренеси боюнча катталды. Булак Паракелди. Масалиев порно сайттарды жабуу боюнча адегенде барын өзүңөр карап чыгып анан жабасыңарбы? Депутат Исхак Масалиев Кыргызстанда порно сайттарды мамлекеттик органдары жабалабы деп сурады. Бул тууралуу ал 3-июнда Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында Кыргызстанда порно контентке тыюу салган мыйзам долбоору каралып жатканда сурады. Силер интернетте эптей аласыңарбы? Жапканга. Кантип кайсы технология цепочканы айтып берсеңер кантип? Анын үчүн силер барыңар ушул порнографияны көрүп чыгышыңар керек, анан кийин тыюу салышыңар керек, туурабы? Урматтуу Исхак Саматович, бул вопрос боюнча, суроо боюнча материал түшкөндөн кийин бул деген Минцифра жабат да, Минцифрага чейин муну деген заключениялар даяр болуш керек. Негизинен временный запретти деген убактылуу 2 айга чейин временный запретти деген Минкультура бергенден кийин Минцифра жабат. Андан кийин муну прокуратура кайрылып соттун чечими чыккандан кийин Минцифрага милдеттүү түрдө жабууга деген берилет тапшырма. Ошонун негизинде жабылат. Жок, эмнени жабат Минцифра? Сайттарды жабат.
сайттарга Бул ушу жерде доступтар сайт эмес жабатыбыз деп. керек ооба. Мейкиндикте, интернет мейкиндигинде деп турат. Бул сайт деп айтылган жок бул жерде. Пространство дейт. Жалпы кантип жабасыңар жалпы пространствону? Жалпы жапканга мүмкүнчүлүгү жок, анын деген мен цифра Бирок мыйзамдын аталышына карасаңар, интернет мейкиндигинде порнографиялык мүнөздөгү элементтер камтыган контенттерди таратууга жол берүү эмес. Жол тыюу салуучу. Бул сайттар деп сөз деген жок. Сайттарды жапса болот. Эми ал бир гана келесо сайтка чыгарып, тиги Сейшельский острова же Украинада же Россияда бир жерде отуруп алып чыгарышы мүмкүн. Аны сиз жаба албайсыңар. Бүгүн телефонда VPN деген ардыке балекеттер бар экен да. Тыюу салган Кытайда мисалы үчүн WhatsApp жок болгон жерде бир приложение менен кенен эле колдонуп жүрүшөт. Ошондой эле Россияда. Ошондуктан мен силерге жөнөкөй суроо, кийин аткарылбаган мыйзам болуп калбасын да. Техника жагынан цепочканы айтып берсеңер. Болот, Искак Асманович, бул боюнча деген ошо сайттар жапканга мүмкүнчүлүгү Минцифрада мүмкүнчүлүктөр бар. Ошолор жабабыз, эми башкача бир кандайдыр VPN түрлөрү менен багы дээрлик деген баардык массадагы биздин жарандар колдоно албайт. Ошондуктан мүмкүнчүлүктөр жарандардын жаш балдарынын мүмкүнчүлүктөрү чектелет да бул боюнчачы. Бишкекте бус жөө адамдар өтчү чийинден аялды тоголото сүзүп кетти. Жол кырсыгы кечээ күндүз Ауезов көчөсүндө болгон. Видеодон жол чийинден зил машинасы аялды өткөрүү үчүн токтогонун, экинчи катарда келе жаткан бус аялды сүзүп кеткенин көрүүгө болот. 47 жаштагы аял ооруканага жаткырылган. Спринтерди 23 жаштагы айдоочу башкарып баратканы такталып, учурда тергөө жүрүүдө. Булак Спутник KG. Курман айт намазы мечиттерде окулат. Быйыл Курман айт 6 июнда белгиленет. Айт намазы мечиттерде окула турганын Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы билдирди. Курман айт намазы 6 июн жума күнү мечиттерде адатта жамааттык намаз окулуучу мечиттерде окулат деп билдирди Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы.